Мен биринчи барган күнү апарып отурузуп койгон баласын. Иңип алып баласын. Апарып отурузуп коюп анан төрөгөн күндөр бир ай өтүп уруш баштады. Кайындам. Уруш баштагандан мен келе бергем 1,5 жашка. Келе берип анан кийин өзүм багып, баары жер кафелерде иштеп, ресторандарда иштеп, багып келдим. 4-кө чыкканда кызым алып кетип калдым. Жок, өзүм баккам. Жок. Ушуларды айтып берсеңиз кеңироq. Кабар алган жок, бир дагы кабар алган жок. Өзүм баккам. Кафелерде иштеп, ресторандарда иштеп, багып эле келет. Дагы багайын дегем, алып кетип калган. Баланы алыш үчүн эле ушинтип жүрүп. Мен айткам, 4-кө чыксаң өзүм багып койгон. Айтканбыз. Черемушкада өскөн алып деген жерде жашаганбыз. Апам экөө жашаган. Апам экөө жашаткан жерде эч такылдатып эле алып кетип калган. Башка бир балага такылдатып эле. Апам экөөбүз түртүп алып кетип калган. Барганбыз, барсак колу карабы. Акбырага. Кайра кызым кайтарып беришин сурадым. Эми бул ситуациясы, бул кыздын ситуациясы кичине оорураак болуп атат. Себеби дегенде азыркы күндө бир сөз менен айтканда мындай күчтүүлөр күчсүздөрдү басмырлоо деген нерсени мен ушундай нерсени түшүнүп атам. Себеби акыркы мезгилде ушул модага айланып атат. Кызды чоңойтуп койгондон кийин бул кыз өзү бизге келгенине 2 жумадан ашып калды. Мен өзүм алып келдим бул кыздычы, кичине жардам берип коелу деп. Анан кичине психологиялык жактан дагы өзү травма алып, кичине сүйлөө манераларды өзгөрүп калыптыр. Анан турмуш шарты да оор, ошого байланыштуу, муну кичине биз жардам беришибиз керек да коомдо. Анан эми бизде мындай бир тенденция кетип атат. Баланы чоңойтуп койгондон кийин алименттен качабы, кандайдыр бир нерседен качабы жигиттерди түшүнүп болбойт. Балаларын алып коюп атышат да. Ошонун катарында бул кыздыкын да алып койду. Ушу 4 жашка чыккычанда бир дагы жолу келип, кабар алып, бул кыздан бир нан да көтөрүп барып, эми ол да ушул жерде менин кызым болуш керек эле дегендей бир нерсе болгон эмес экен. Ошого карабастан бир күн келип, жашаган жерин билип, келишип, анан баскынчылык сыяктуу кылып эле келип алып кетип калган. Кошуналар дагы неме кылып атышат да. Айтып атышат, ушундай кылып эле келип алып кетип калды деп. Апасы да кызы да экөө тең баягы бир аз мүмкүнчүлүгү чектелүү болгон үчүн булар өздөрүнүн укуктарын өздөрү билишпей, анан жанында кошуналары жардам берип жүрүшүптүр да, ушуларга чейин. Анан биз да билип калгандан кийин муну териштирип неме кылсак, мунун кайненеси, кайнатасы бир жакшы эле колунда бар немелер экен. Анан ошого карабастан, ушуга жардам бергендин ордуна кайрадан муну кичине болсо да басмырлаганда, анан баягы мугу алып берген жигити болгондо дагы 2 мүмкүнчүлүгү чектелген экен. Путу колу иштебейт, ушундай бир маалымат бар да. Анан ошого карабастан бул мейли мен турмуш шартым начар болсо, ошол жерде кичине болсо дагы мен жашап, апамдын абалы бул болсо, менин акыбалым бул болсо деп жашап калайын деп унчукпай жашап калган экен.